Салам достор, бүгүн биз сиздер менен Mazda Prime'si биринчи сериясын карап көрөбүз достор. Mazda Prime'синин бүгүн сиздер менен толук минус плюс жактарын бардыгын айтабыз. Чечмелегенге аракет кылабыз. Бул сиздерге пайдалуу болсун. Видеонун аягына чейин көрүп лайк басканды унутпаңыз, подписка болуңуз. Достор, бул машина аябай жумшак, жакшы, ичи кенен. Азыр биз минип бара жаткан машина бул японский. Бул машинанын американский дагы бар. Ал америкалык машиналар 7 орунга чейин болуп калат. Японский болсо 5 адамга чейин. Mazda Prime'si 1999-жылы Японияда чыга баштаган. 2005-жылдын аяктары уже токтогон. Мындайча айтканда, экинчи поколениясы 2006-дан баштап чыккандыктан биринчи поколениясы токтогон. Япониядан чыккан моторлор болсо 1.8 бензин, европейскийлери болсо объемы 2 дизель болуп чыккан. Коробка передачасы болсо механикасы 5 ступенден турат, автоматы болсо 4 ступенден турат. Бул Mazda Prime'силердин 4 дөңгөлөгү тартканы дагы бар, жана алдыңкы 2 дөңгөлөгү тартканы дагы бар. Аябай жакшы, ичи кеңири машина. Комфорт жагы аябай жакшы, жана башкарганга абдан ыңгайлуу машина десек болот. Көрүп турганыңыздардай, ичи аябай кеңири, таксовать эткенге аябай ыңгайлуу машина. Клиенттер ыраазы болуп рахматын айтат. Аябагандай бийик. Эгерде көнүп калсаңыздар, башка жапыс машиналарга мындай көнө албай кыйналышыңыздар дагы мүмкүн. Машинанын ичине 4 коопсуздук үчүн подушкалар коюлган, аварийный. Алды жагында болот алар, ошол шофер жагында жана жүргүнчү жагында, алды жана каптал жактарында. Кондиционерлери бар, жазында, жайында колдонсо болот. Салон жактары боюнча сөз кыла турган болсок, бүт сиденьялар, олтургучтары бардыгы жатат. Мындайча айтканда, чоң спальный кровать болуп калат. Багаж жагы чынында эле аябай кеңири, жакшы, көп жүк салганга болот. Плюс жактары ушул сыяктуу кеңири, аябай чоң. Арт жагына дагы адам кеңири батат. 2 метр адамга чейин мындай кеңири олтурса болот арт жагына. Анткени деген өйдөсү дагы бийик, салону кеңири, ушундай жакшы машина. Бул машиналарды 150-200 миңдин тегерегине тапса болот, жакшы абалдагыларын. Салон жагы дагы жакшы, бардачогу чоң, чукур, кеңири машина. Жана болсо комфорт жагынан дагы жакшы. Алды жагына кеңири, мындай бир нерселерди коюп койсо, китеп тетрадтарды койсо болот. Дегенкиси айдап бара жатканда мындай ыңгайлуу деңгээлде кылып чыгарган бул машинаны. Тыкан таза машина. Мотор жагын айта турган болсок, бул 1.8 объем, 135 аттын күчү, 16 клапандан турат. Коллекторлери, воздушный фильтрлери, кислородный датчиги менен. Моторунун тартканы дагы аябай жакшы. Аккумулятор. Расход болсо бул машинада орточо. Аз эмес, көп эмес. 10, 11, 13 литрге чейин. Минус жактарынан айта турган болсок, ошол боковой жактары, кыр жактары чирип кетет. Дагы болсо запчасттарын бир аз кымбатыраак табышыңыз мүмкүн. Түз эмес жолдордо сизге көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн. Анткени алды жагы чынында эле мындай жапыс машина. Өзүнүн бийиктигине мындай бир аз туура эмес келген сыяктуу көрүнөт. Эң башында айткандай эле, бул машиналар эми мындан бул жагына чыкпайт. 2005-жылда уже токтоткон толугу менен чыгарганды.
Mazda премьеси жаман машина эмес. Эгерде жаман машина болгондо экинчи, үчүнчү поколениясын чыгармак эмес. Көпчүлүк адамдарга чынында эле мындай жүрөгүнө жага турган машина. Ошондуктан эгерде сиз машина издеп жатсаңыз, ушул Mazda премьесини көрсөңүз болот. Автомат машиналардын көпчүлүгүндө эле, бардык эле машиналарда автомат коробкасы бузулушу мүмкүн. Ошол себепти ошол жагынан дагы минус жактары бар десек болот. Балалуу үй бүлөлөргө аябай ыңгайлуу машина. Жана такси кылганга дагы мындай бир топ жакшы кызматтарды кылып берген машина десек болот. Жапон элинин машиналарынын баары эле жакшы десек болот. Өздөрүнүн маданияттарын кымтып кетишкен. Жапон эли кичинекей болгондуктан өздөрү сыяктуу компактный минивенди чыгарышкан. Өздөрүнүн мүнөзүнө окшоштуруп, бышык жакшы кылып чыгарышкан. Албетте, башка конкуренттери дагы бар. Жапон элинен сырткары башка элдер дагы мыкты машиналарды чыгарышып элге тартуу кылып жатышат. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып, подписка кылып, досторуңузга жөнөтүп коюңуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.